Рахмат. Урматтуу коллегалар, келгиле мындай кылалы. Жалгыз чечкенде болбойлу. Бул регламент бардыгыбыз кабыл алганбыз. Ошондуктан юрист дагы өзүнүн түшүндүрмөсүн берип койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Таан Турдумбаевич. Бул мыйзам боюнча эртеден бери талаш тартыш жаралып атат. Бул жерде Конституция эң башкы мыйзам, бардык мыйзамдардан жогору турат. Ошондуктан Конституциянын 86-чы беренесинин 4-чү бөлүгүнө ылайык бул мыйзамды өттү деп эсептесек болот. Анткени ал жакта так көрсөтүлгөн мыйзамдар жогорку кеңештин көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат деп. Конституция бардык мыйзамдардан бийик турат. Рахмат. Анда урматтуу коллегалар, анда Конституция боюнча ушул чечимди добушка коем. Конституциялык норма боюнча биз пикирибизди билдирип атабыз да. Бул коллизия болуп атат. Анда так айтып коеюн. Анда коллизия учурунда юрист айтканда Конституция иштейт, мыйзам долбоору. Макул. 59 каршы 9, бары 68, катталды 74. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Мыйзам долбоорун кайрадан 3-чү окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. 3-чү окуудан добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 58, каршы 9, бары 67, катталды 72. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Рахмат. Чоң рахмат сизге, урматтуу төрага. Бүгүндөн баштап Конституцияны талкуулаган бул Мамытов жогорку кеңештин юротделдин башчысы болуп калды. Эч кандай укугу жок ал кишини талкуу бергенге. Кайсы жерде жазылган Конституцияга чечмелеп бере турган киши ушул болуп калды. Буякта эмеспи, биз чечмелешибиз керек. Аны мыйзам формасында. Ортого чыгарып алып, бир жаш жигитти Конституция превыше деген андай болбойт. Конституция сот бар. Биз өтө жаман кадам кылдык, бардык. Мейли чечим өткөрдүңөр, кандай болсо деле. Бирок кынтыксыз болбой калды. Мен силерден суранат элем. Келечекте кичине даярданыш керек. Урматтуу өкмөт, мен башынан айткан бул мыйзам боюнча такыр разрешение жогорку кеңештен алып чыгыла, каалаган учурда уруксат бергиле, каалаган учурда жапкыла деп биринчи окууда мен сунуш берген элем. Ошол эң ыңгайлуу болот эле да. Жогорку кеңеш мындай майдаланбаш керек болчу. Уруксат береби бербейби деп. Бирок тилекке каршы сиздердин демилгечилер ага түшүнбөй калышты да. Ошондо эле алып ташташ керек болчу да. Жогорку кеңештен бүт функцияларды. Кереги жок, силерге бериш керек толугу менен. Ошондо жеңил болмокту. Укпай койдуңар. Мына бүгүн күчкө салдыңар. Ачык эле айтам силерге. Бул жакшылыкка алып келбейт. Мен суранат элем урматтуу төрага. Мына Мамытовду бир чоң кызматка коюп коелу. Юридический отделди. Конституцияны чечмелеп берген жигит болуп калыптыр. Куттуктайм жигит.